Эмне себептен балдарыбызда талашып жатышат, жер маселеси деп дагы айтып жатасыз. Анан такыр эле ал болбосо да деги эле балдарымды талашпасын, тынч эле өз окатын өзүм эле кылат элем. Анан ошолор боюнча жеринен сурайлы деди керек. Куран жатташ керекпи? Ооба. Куран жатташ керек. Анан милиция болосуңбу сен? Барды. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө атайын айыл өкмөттөн жер бөлүнгөн жери бар экен. Айыл эли эч переживать этпегиле, баары жакшы тигибу деп турупчу. Айылдын эли келип, жериң кут болсун деп мени куттукташып атат. Россаликс. Эми бар болсо документимди көрсөтөт элем го. Биягым жабылбай калган экен, күн жылы болчу, кайра келсем үшүгүрүп кетиптир бардыгы. Картошкам бар. Өкмөттүн мага кылган жакшылыгы да мына ишенбесе эсчө келип Элмиреже коюңуз дедим. Сабыр кылыңыз. Сиздин үйүңүз бар, мен кыйкырган жокмун. Бишкекке жөнөтпөйлү дедик. Чын-чында 3 балаң менен сен кака барасың дедим. Нонда күндүн суугу болсо. Ар ким өз билгениндей кыла берсин. Мындай айтайынчы мен. Иматбек, сен элди ойлой кой. Мен ойлойм. Ошо өзү салып алганга жер сурап атпайбы эжеке? Ассалам алейкум. Келгеле. Кандайсыз? Менин атым Темирлан. Рахмат. Фамилиям Сейитбек. Сизге келди келек. Сизге бир келгенибиздин себеби өткөндө социалдык тармактардан көрүп калдык. Ошо үй бүлөлүк маселеңиздер боюнча, анан ошол боюнча жеринен келип кабар алдык. Анда сиз Бишкекке качып барган турбайсызбы? Ооба. Анан азыр бул жак талассабын дегениңизден таласка келгенге туура келип калды. Туура. Азыр балдардын акыбалы кандай, жашоо шарт кандай, элге түз көрсөтөлүп атабыз. Бүгүнкү күндө сиздин чыныгы абалыңызды. Өткөндө классташымдын үйүндөмүн дедиңиз беле? Ооба. Анан азыркы бул жакта чындап эле жашоо кандай, анан эмне себептен балдарыбызда талашып жатышат, жер маселеси деп дагы айтып жатасыз. Анан такыр эле ал болбосо да деги эле балдарымды талашпасын, тынч эле өз окатын өзүм эле кылат элем. Же мамлекеттин баягы берген 3600 пособиясына деле рахмат эле деп атпайсызбы? Анан ошолор боюнча жеринен сурайлы деди керек. Хорошо, неме болсо мындай Кыргызда кел демек бар, кет демек жок. Биринчи ада дегенде погоданын сууктугуна байланыштуу. Жүргүлө үйдөн эле кирип тереңирээк ошол жактан эле неме алалы. Рахмат. Балдарыңыз үйдө? Үйдө бардыгы. Как раз жылуу от жагып, как раз балдар менен неме Кес болду. Тургандарга канча убакыт болду? 2 жыл жүз болду. Эми балдарды эмнеге талашып атышат? Балдарды талашып аткан себеби мына баягы үйдүн шартын көрүп атсыңар. Эскилик болсо чынында жетип калды, баягылардан күнчүлүктарда бир адам чыдагыс болуп калды, чын айтсамчы. Адам чыдагыс болуп калды. Болбой эле жашадык да ошол жердечи. Биринчи сөмкада деле айтпадым беле, мага эч ким квартирада деле бербейт экен. Кызыгып иштеген деле жокмун. Анан ошо мен ушул жерде эле кайра эле күн кечирип атам да. Өзүм мурунку калган жеримде эле. Анан булардын деги сиз мына негизги талабын айтсаңыз, сиз толугураак. Негизги талабы мындай экен да булардын. Бул жерге мен жашабашым керек, башка квартира табышым керек. Же болбосо булар балдарды дегдомго өткүзүш керек экен да, булардын максатычы. Анан мен таң калып атам негизичи буларгачы карапчы. Кыргыз эли дегдомдогу балдарды мисалы асырап алганга эне ата таппай отурат чынындачы. Туурабы бул коомчулукта азыр көрүнүп турган көрүнүш. Анан кийин эми мен өзүм багып отурган, өзүм неме болуп отурган балдарга келип булар биринчиден балдардын укугун тебелөө болуп эсептелинет, мыйзам чегиндечи. Экинчиден бул менин өзүмдүн укугумду тебелегендик болуп эсептелинет. Мен Кытайдан, Америкадан, Россиядан башка гражданин эмесмин, Кыргызстандын гражданинимин. Биринчиден ушул жерде туулган, ушул жерде. Анан булар баягы минезине ишенди, мен түшүнгөн жокмун да, менин келип балдарымды талашканга булардын ким укук берген? Мен ошого түшүнгөн жокмун да. Анан мен укугумду тебелеп, басмырлап, андан кийин мейлем акыр көрөйлү дедим да, мен ушул кадамга чыктым да, көрөйлү булар менен канча күчтүү экенин депчи. Эми
ошол шаарда жүрүп, сөңкө болду, арка өркө болду. Шаарга качып бардыңар? Шаарга кеттим го бияктан тынчтык бербегенденчи. Мен бир жаңсылына чыгайын деп. Андан кийин шаарда жүрсөм, уже телефонго звонок бериши баштады. Келсең, сүйлөшөлү, мынтейли, тигинтейли дегенден кийин эми шаарда жашай турган жер жок болгондон кийин азыр жашоо тирликти билесиңер баарыңар эле, туурабы? Кыйынчылык. Андан кийин бияка келгенде депутаттары, мына ушул райондун депутаттары бардыгы чогуу келишти ошол жергечи. Келип, аке сиздин маселеңизди чечебиз, Кудай буйрса, жер маселеңизди чечип беребиз. Тигүү деди. Мен макулам, өзүңөргө карагыла. Мага только тынчтык эле керек дегем го. Колуңардан келсе чечип бергиле, колуңардан келбесе мен кыйнабайм деп эле айттым аларды делечи. Десем, барышты бир 20 мүнөттөн кийин кайра депутаттардын төрагасы чалды. Сиздин маселеңиз чечилди. Жерди келип көрүп кетсеңиз болот. Азыр балдар барат, алып келип аппарат көрсөтөт деди. Бардык. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө атайын айыл өкмөттөн жер бөлүнгөн жери бар экен. Берди. Азыр аны ушул райондун депутаттары тастыктап берип отурат. Андан кийин мына могу жерге Кудай буйрса 4 соттуки сиздики кызыл китеп 3 күнөн чыгарып колуңузга беребиз деген. Жокпу анысы, булбу? Аны мен айттым, мейли бербесеңер бербей эле койгула. Мен биринчиден силерди жер бербей койду, башка кылбай койду мага. Мындай кылбай койду деп мен коомчулукка чыккан жокмун дедим биринчиден. Силер жакла ойлонуп көрсөңөр деген да. Силер мени куугунтуктаган үчүн чыктым мен өкмөт. Балдарым талашкан үчүн чыктым. Мен кыргыз элимде мындай чын айтканда айланса болот элденчи. Элден айланса болот. Жанагы Lexus'та чалкалап жүргөн чоңдорго деле мен кайрылалам. Мына момундай эле обращение мен кайрылайын. Силердин жашооңар деп эле айтам да. Менин мына 3 бала менен өтүп аткан жашоого караганда силердин жашооңар начар жашоо деп эле айта алам мен. Менин жашоом эң бактылуу жашоо. Булардын рызкысын Алла жаратканбы? Алла берет. Адам баласы ысырапкорчулукту биз акыркы күндөрү сүйүп калганбыз. Ысырапкорчулук кылбай жашасак, баарыбызга тегиз жетет. Мына өкмөттүн кылган мага жакшылыгы. Мен баягы мына ушул жерге бала чакама кичине элден сурабайын, өзүм багайын деген ниет менен буйрган картошкамды айдап, буйрган урожайды алганбыз, жакшы эле болчу. Алхамдулилlah шүгүр. 6-7 кап. Өткөндө көрдүңөр го видеодо, баягы балдардын даже курткасын кийгизгенге дагы убакыт болбой калды. Чын айткандачы. Анан биягым жабылбай калган экен, күн жылы болчу, кайра келсем үшүгүрүп кетиптир бардыгы. Картошканы бар. Өкмөттүн мага кылган жакшылыгы да мына ишенбесе эсчө келип мындай барагы өкмөт көрсөтө эле болот эми. Көрсөтөйүн эми силердин мага кылып берген балдарымдын рызкысы мынакей. Картошканы тоңдуруп баары бүттү, нормально. Көрдүңөр. Мына картошкаларды ишенбесе келип көрүшсө деле болот, мына бүт суу чыгып атат. Кудай буйрса, жараткан Алла Таала насип кылса, баары жакшы болот балама. Кыргызстанга не тилейт сен? Кыргызстандын келечеги биз-бизде. Дайым жакшы окуйбуз. Куран жатташ керекпи? Ооба. Куран жатташ керек. Анан атаң жаманбы? Жакшы атаң. Ширин да ширин. Ширин, мынакей. Келечек деп мына ушуларды айт. Бул Кара Бура райондук мамлекеттик администрациясынын башчысына келгенбиз. Өзүңөр көрдүңөр, Ордубек. Бул жакта катысыз дагы жок. Бул тараптын айтымында сиздер балдарды алабыз депсиздер. Бул балдарды, бул киши балдарды мен эч качан бербейм. Мен балдарды өзүмдүн эле кудуретим жетип багып алганга. Калсаңар келип көргүлө үйдөн. Деген үчүн биз келгенбиз да. Анан эмне себептен мындай куугунтук калып дейли, бул тараптын айтымында айткан сөзү менен. Эмне себептен андай иштер болуп кетти?
2 жыл мурун келинчеги баларын таштап буга өзү кетип калган да. Башка буга чейин да турмушта болгон. Ал адан 3 баласы бар. А будан 3 баласы бар экен. Бир өзүнүн мурунку күйөөдө 3 баласын алып, анан будан калган балдарды буга таштап, анан өзү кетип калган. Ал келинчеги мени да чакыртып түшүндүрүү иштери болгон. Бирок келинчеги категорически мен жашабайм, кетем деп кетип калды. Балдардан отказ кылган. Балдарынан отказ кылып. Андай болсо балдарды законный түрдө отказ жасап туруп анан кеткиле десек, нотариус менен отказ жасап, бул атасына шатап кетти да. Бул ал убакта бул Симатбек атасы катары укукка ээ эмес болчу. Себеби дегенде фамилиясынын бардыгы экинчи брак болуп, булар бракка отурбаганына байланыштуу мата-одиночка болуп жазылып калып, апасына эле жазылып калган да. Анан атасы деген жеринде прочерк болчу. Анан бул улам ыйлактап келип, ушун балдардын атасы мен аталык укугумду таанытып бергиле деп кайрылды. Биз сотко арыз менен кайрылып, бул кишинин аталык укугун таанытып бергенбиз. Мына көзүнчө эле айтам мен. Биздин отделдер барып, ушу балдарды как ушу багып аткандан кийин коем буну аталык укуктан таанытайыктан, анан ушуга пособие чыгарып берели деп. Аталык укуктан соттун чечими аркылуу таанытып, анан пособие чыгарып бергенбиз. Канча? 3 баласына 3600 сом алат. 1200 теңге. 1200. Буга чейин инцидент боюнча айтсаңыз. акыркы инцидент боюнча бул кишинин үйүнө барганбыз. Эми азыр барып өзүңөр деле барып көрсөңөр болот, жашоо шартынчы. Действительно ал жерде жашай турган мындай шарт жок да. Балдарга да жашай турган эч кандай шарт жок. Анан биз алып кетебиз, минтип кетебиз деген сөздөн алыспыз. Себеби дегенде андай болсо аталык укуктан таанытпай койбойт белек буну. Эгер ошого бара турган болсок, ошол убакта эле балдарды алып албайт белек анда. Анан эми атасы катары минтип аткандан кийин биз да боорубуз ачып, буну коем ушу киши багып атыптыр деп туруп, аталык укуктан таанытып, анан пособие чыгарып, демөөрчүлөр тараптан, мынакей көзү турат, жалаң демөөрчүлөр тараптан жардамдар көрсөтүлүп турат. Анан жана үйдү биз действительно барганбыз, шарт жашаганга шарт болбогонуна бир туугандарын да чакыртып, эми жардам бергиле, бир жакшыраак квартирага көчүрөлү дегенбиз. Бул кишиничи. Бир туугандарым дейт. Бир туугандары барып биз өзү сүйлөшөбүз, бир тууганыбызга түшүндүрүп айтабыз деп кетишкен. Анан бир туугандар да барып айтса керек го. Анан бир туугандардын арасында кандай неме болду биз билбейбиз. Чын-чынына келгендечи. Тагыраагы силер балдарды алабыз деген максатыңар жок болчу. Максатыбыз жок болчу ал. Балдарды алуу эми өзүнүн атасынан башка жакшыраак. Балдарды алабыз деди. Мындай да бул жерде кыскасы силер Элмир эже эң акырында мыйзам чегинде биз алып койгонго укугубуз бар дедиңиз. Туура, мыйзам чегинде бунун эгер действительно жашоосу жанагындай шартта болуп атса, мыйзам чегинде бага албай жатса, балдарды алып койгонго укугубуз бар. Действительно. А бирок аласыңар жетимдер үйүнө өткөрөсүң. Ооба, жетимдер үйүнө. Бул Талас облусундагы жетимдер үйү ушуну шалып. Бизде жок. Бизде фостерный семья деген бар да. Фостерный семья азыр интернаттардын көптөрү жабылып атпайбы, ушундай фостерный семьяга өткүлө деп. Ошого байланыштуу эгер неме болсак фостерный семьяга өткөзөлү деп. Ниет болгон. Туура. Мисалы мындай да, энени баладан, баланы атадан эч ким айырбасын, эне баланычы. Чынбы? Ал эне катарды өзүңүз түшүнүп турасыз. Анан сиздер ушуга чейин аталык укугун таанытып турасыздар, жакшы иштерди кылдык, ошо спонсорлор тарабынан да жардамдарды бердик, аракет кылып атабыз деп жатасыздар. Анан баягы 40-начадан 41-ине чыдайт деген сыяктуу анын үстүндө мамлекеттик иште мамлекеттин жумушун тартып аткандан кийин сиздер жашоо шартын көрдүк деп атасыздар, ал жерде жашаганга болбойт деп жатасыздар. Анан бир тийиштүү тараптарга акимиятка болобу, же болбосо андан жогорку инстанцияларга болобу, жогору жактарга бир ушу үй маселесин же квартира маселесин чечип берүү боюнча бир кагаздарды жөнөтүп, сиздердин кызмат аркылуу ушундай иштерди кылсак болот беле? Балдарын алабыз дегенден ордун. Туура, аныңыз туура. Биз буга башка квартиранда өткөндө мынакей Симатбек турат, өзүн апарып көрсөтүп, башка квартирага көчүрөлү дедик. Анан анда барып жактырбай келдим, мен берге жашай албайт экенмин. Чын-чынына келгенде биз мына центр жакка алып келип, ошол жерге квартирага кесип коюп, балдарын садик орноштуралы дегенбиз. Садик орноштуруп, анан өзү бүткө свободныйраак болуп, иштеп, семьяңды бак деп, ошондой немеге келгенбиз. Ал жакта квартиранын шарты кандай? Квартиранын шарты кандай? Ал жердеги квартиранын шарты мындай да, барып көрдүм действительно. Көрсөм мен тегараны дурус, анан астын полныйлорго пол эмес цемент экен. Жок, эми. Анан цемент кесеши кагазыр. Тем более кыштын күнү мен балдарымды жашынан тупик же өпкө оору кылгым келбейт да.
Эми Сыйматбек өзүң түшүнсөң, азыр жакшы тамын эч ким бербейт экен. Эгер ошол жерге көчүп барам десең, биз спонсор таап бүтке иштерин линолеум салдырып, анан жанагындай палас-саластар салдырып, жана обогревательдер сайып жылуулап берет элек да. Бир кадамга чыгыш керек да. Жок, балдарыңызды садикке киргизет экен. Мисалы, мен Кудай кааласа, Кудай буйруса, садик маселесин мен жазында эрте жазда өзүм эле чечип алам. Аракетимди кылыпчы. Азыр мындайда кыштын күнү тетерге барып жашаш, семент эжеке, семент балдардын ден соолугуна барго. Сиз 100 жерден эме мисалы, сайт тукпайсыз, жылбай иштепчи, канча убакыттын ичинде болушу мүмкүн? Бир жубанын ичинде бүтүп бермек, жана печканын үстүн койсок эле, а жерге печка жагылат. Үй печка от жагылгандан кийин тиги караганда бүткө дурус да. Туурабы? А жака отта жаккан. Квартираны ошондо ким төлөп коет? Канчадан экен? Аны биз сүйлөшкөнбүз. Бир айын администрация төлөсө, бир айын районо төлөйт, бир айын биз төлөйбүз деп. Биз өзүбүз ошондой чечимге да келген. Даже мен комиссия по делам детей бар, ошого сунуштап, бияка комиссияга сунуштап, ошол чечимге келтирип, протокол немени акимдин буйругуна чыгарттырып койгонбуз. Билбейм мен будан башка кандай неме көрсөтүш керек. Жакшы үйүн эч ким бербейт. Тем более жаш балдар менен. Азыр евро жазалган квартираларга ким киргизет? Өзү айткандай. Эч ким жолотпойт да экен. Өзүңүздүн жумуштук практикада буга чейин ушундай үй бүлөсү балдарын бага албай калып, балдарды баягы жетимдер үйүнө же болбосо тийиштүү тараптарга өткөрүп берген ушундай болду беле? Райондо. Болгон. Бир баланы биз апасы да мен буга немем жетпейт экен, кудуретим жетпейт, бага да албайт экен дегенде бирөөдү бир баланы Бишкекке апарып өткөзүп бергенбиз. Ушундай фостерин семьяга. Ал Сыйматбек мырзанын 3 баланы жалгыз бой ата болуп, өзү ушинтип багып атканы, анын үстүндө айыл жеринде багып атканы өзүңүз кандай баа бересиз? Эми Сыйматбекти мен жаман деп айтпайм. Эми балам деп чуркап минтип аткандан кийин, конечно, мындай аталарды колдош керек да. Чын-чынына келгендечи. Эми колубуздан келген жардамыбызды биз берип атабыз. Эмне кылбай, мына комиссияга да киргизип атабыз буякадыр. Өкмөткө да кат жазып, мына өкмөт жер маселесинде чечип беребиз деп атат го. Буйруса, мынакей жаңы жылдан кийин участок берем деп отурат. Мен өзүм эле салып алам дейт. Ага деле мен көзүм жетпейт чынына. Мынакей Сыйматбектин бетин айтам. Өзү кантип салат иш жерди иштебесе. Сиз өзүңүз ойлосоңуз, 3 балам менен 3 балам багымбы, мен там саламбы? Иштеп жүргөн адамдар там сала албай жатыр анан. Мейли ага да макул болдук. Мейли участок бөлүп берели. Ал убакта да может быть бир спонсорлорду таап чыгарбыз. Бирөө фундаментин тургузуп берсе, бир жана 10 жылдык, 20 жылдык дегендер болуп, ошондой спонсорлор чакырып, бирлерден участок бөлүнгөндөн кийин ушундай жардамдар. Президенттин жарлыгы менен ошо республика боюнча аз камсыз болгон үй бүлөлөргө финансылык жактан жакшыртуу боюнча 100 000 сомдон бөлүнүп атпадыбы? Мисалчы, ошо боюнча маалыматсызбы? Кабарыңыз бар, списокто барбы? Списокто жок. Себеби дегенде, ал 100 000 сом деген бул келечекте ал өзүн өзү иштетип, өкмөткө карабай турган семьядан болуш керек. А бул өзү 3 баласы менен отурса, анда пособие да албай калат уже. 3 ай только алат, 3 айдан кийин пособиясы да токтойт. Бул үй бүлөнүн. Же үй жок болсо, же сарай жок болсо, ал только бизнеске жумшала турган акча 100 000 сом. Или үй алыш керек, или какой-то бир бизнес ачыш керек. А бул кишини мен буну мен чечпейм чынында. 100 000 сом азыңыз эмне кылып элеңиз? Мындай да мен бул жерден тактоо иретинде айтып кетейин. Сиз списокто жок деп атпайсызбы? Мен ушул маалымат менен айтып кетейинчи. Айыл өкмөттө мен ошол 100 000 сомдун закону чыгып районго келе электе эле список түзүлүп аткандан мен келип списокко туруп койгом эжеке. Биринчиден. Андан кийин эми бул журналисттин суроосуна жооп берип кетейин. Мен 100 000 сомду мен айыл өкмөткө барганда эле айткам. 100 000 сомго жазып кое бергиле. Пособиянын деле мага кереги жок. Пособия 3 айдан токтойт деп айткам. Пособиянын кереги жок. Жазып кое бериңиздерчи. Мен 50 000 жер алып, 50 000 ар жака 2 комната там салып кирип кетем болду. Ошо мен тынч эле жашайын деген ой менен эле кылгам бул нерсени. А мага кереги жок болчу анан. Алтыным. 100 000 сомго кайсы тамды саласың сен биринчиден. Экинчиден буну комиссия чечет. Атайын жерлерде ушул 100 000 сом айыл өкмөттө комиссия бар атайын. Булар долбоор жазып туруп кайрылыш керек. Мына проект жазып долбоордо мен бул 100 000 сомду алып туруп, момундай жумуш жазайм деп туруп. Эми бул жагы болор болуп тур. Эми кандай кылабыз? Кандай кылсак деген бир пландарыңыз бар? Планыбыз только буну азыркы күндө бир жакшы бир үйгө апарып туруп орноштуруш керек биринчиден. Анан өзүнүн колунан деле келет экен, айтып атам, бул башка бир жерде охранник болсо да киргизиш керек. Иштесин, балдарын баксын. 3 баласын.
туурабы? 3600 сом неге жетет? Эчтеке жетпейт. Чын-чынына келгенде. Бунун колу золотой колу бар. Пускай иштесин. Баксын балдарын. Түшүнүктүү. Азыр любой немени иждивенияга көнүп алган элдер көп. Өкмөт багат, өкмөт митет деп. Эми андан тышкары болсун да булдар. Акыркы жолу барганда айтып атасыз, милиция ИДНден да барды, жактан да барды. Ал жакта атмосфера кандай болду эле? Эми мына ошондон берки атмосфераны Ошол күндүк. ошол күнүн атмосферасын эми өзүңүз эле көргөнсүз туурабы? Үйдүн ичинде элмереже коюңуз дедим. Сабыр кылыңыз. Сиздин үйүңүзгө барып мен кыйкырган жокмун. Жакынакай кетип калыңыздар дедим. Укпадыңыздар. Коюңуздар деп жалдырадым ал дедим дагы. Эми мындай баягы ошол жерде ИДНдин кызы мага келечек, акей булардын келечеги дегенде мен ИДНдеги кызгам. Силер дегдонго апарып өткүзсөңөр ушулардын кайсы келечеги дегенде ИДНдеги кыз кайра вопрос берген жок. Бурулду да чыгып кетти. Анын ортосунда сиз мыйзам чегинде мен алып коем деп коркутат. Андай качтыңызчы? Ошондо сиз качтыңыз да шаарга. Анан кийин эле мына машинага отурдум да анан кетип калдым да чыктым дагычы. Биз Бишкекке жөнөтпөйлү дедик. Чын-чындап 3 балаң менен сен какка барасың дедим. Нонда күндүн суугу болсо, чече турган маселени ошол жерден и так сен кайра келесиң, бизге аны жүктөйт дедим. Чын-чында ошондой сөз болду. 3 баланы жетелеп сен какка барасың деп. Действительно мен булага кыйкырдым. Калп айттымбы? Туурабы? 3 бала менен эч жакка барбайсың сен дедим мен. Эгер сен бага албай жатырмын десе, айт анда мен балдарды алып кетейин дедим мен. Мына көз турат. Эгер Тиги сиз эми жакын арада дагы бул маселени чечүү боюнча жолдорун издейбиз деп атпаңызбы? Анан биз сиз менен байланышып туралы. Сөзсүз түрдө бул эфир чыккандан кийин сиздер могу иштерди кылдык, Темирлан момдой болду, мынакей момдой жардамыбызды көрсөтө алдык деп бизге видео менен кайрылуу менен болобу, же аудио түрүндө болобу бизге жиберсеңиздер, биз кайра элге мынакей бул жакта ушундай өткөндө сөз беришти эле, сөздөрүн аткарып атышат. Буга чейин эле кылган пландар. Сыйматбек барбайм десең да мен жана квартираны барып чек-чейтип неме кылып жазайм. И сени ошол жерге апарып туруп, вот именно мен видео менен тарттырып туруп силерге жөнөтөм. Ошондо ошол жерге жашабай койсоң, анда өзү калган. Бардыгын бүтүрүп тур. Рахмат. Ушундайда мен ушул эле телевидение астында туруп айтып кетейин. Чынын айтсам, эжеке, мени ал жерге сиз мажбурлап алып барышка укугуңуз жок биринчиден. Эгер шарттарын келтирем деп. Жок, экинчиден мен жанагы семен тамга барып, мен балдарымдын ден соолугунан ажыраткым келбейт. Кааласаңыз жок, азыр деле ушул азылган телевидениянын астында айтып коюңуз. Азылган дей турган болсоңуздар, мен учеттон чыгам дагы. Эмнеден чыгам мен учеттон анда. Мен чыгып эле орго башка жака эле кетем мен. Эмне кыл дейсиңер эми? Мен кетем анда. Мага тынчтык бергиле. Максатың эмне? Менин максатымчы? Максатың эмне андан сен? Ошол мага берем деген. Биздин берген жардамыбызды сен кабыл албасаң бүтпөсүң. Эмне жардам, эмне максат менен кылып атасың сен? Мен кыйкырган кечирип коюңуз. Сиз жайраңыз. Мындайда мага берген жардамды мындай кылыңыздар, мен башынан эле телевидениеде айтып келатпаймын. Мага бербей эле коюңуздар. Мага мына азыр коомчулуктун алдында туруп айтайынчы. Жанагы элге 100 000 сомдон берилген неме бар да, список сиздеби? Мага ошол эле списокты берип коюңузчу. Болду. Бурда бул кишилерде да бар. Ал список. Сиз ошону эле берип коюң, мен айыл өкмөттөн анын өзүм айыл өкмөт бар болсо, аны айыл өкмөттөн суруп алам. Бул список, между прочим, мынакей Кара-Burada бул Кара-Buraга таандыкпы? Кара-Buraдан бир эле киши алган силерден. А башкалары башка айыл өкмөттөрдүкү. А бул башка айыл өкмөт. Эмне үчүн мен келген кишилерге ушулардын ар бир списоктун беришим керек? Бунун максаты ошо 100 000 сомду алыш керек. Эми алганга да бүткөн мындай шарт болуш керек да. Сен ал 100 000 сомду алып атып, эртең мен сен артыңан каяктан иштеп табам? Анда артына кайтарымдуу болуш керек да. Анын аркасынан бизнес болуш керек, бирдекени иштетем мен. Минтем десең, анда мен сага ишенет элем. Проект жазып койсочу. Проект жазсын, барып көрөт комиссия, айтып атпайм, мен эле чечпейм аны. Бул атайын жерлерде комиссиялар түзүлгөн. Ал комиссиянын сунушун биз алып туруп, аны администрациянын астына комиссияга да салабыз. Ошолор чечип берем десе мен дегем. Болду, мен эгер ошо комиссиян бар чечип, ушуга биз ишенебиз, беребиз десем, мен каршы эмесмин анда. Берсин анда. Комиссия сизде барсызбы? Комиссиянын составында мен да бармын. Макулдуңуз бересиз эгер башка. Эгер башка комиссиялар бар, макулун берип, биз ишенебиз, ушу иштетип кетет десе, мен да берем. Рахмат. Печка жагып мынтип жылытсам болот да. Мен азыр күндүн суугу, нары бери балдарымды таскартып берди. Жылуу мына көп келди барып. Жылуу жерде Кудайга шүгүр, отун жагып, тыгынча отуруп, жаска чейин барбы? Ошол жерде жашайм, эч жака кетпейм.
Жок, биз барып текшерип беребиз, мынтип беребиз, тигинтип беребиз десеңиздер, мына ачык эле айтыңыздар, мен жер боюнча жаңырылган чечебиз дедиби? чынамда кетип калам. Симатбек сен ал таман кетип калам, мынтип калам деп сен коркутпа. Мен сени ойлогон жокмун. Сен чоңсуң. Мен жана балдарды ойлоп атам. 3 баланы тээ жактан тиги кичинекей кыз мектепке келишти. Ойлосоң өзүң. Мындай да баягы айтпайын десе, унчукпай коюнчу десе өзүңүз айтасыздар да. Мына бир жолу бардыңыздар, жок дедим. Кой тиң эле коюңуздар мага. Пособияңыздарды кыркып салыңыздар мага. Кереги жок, келбей эле коюңуздарчы дедим. 2 жолу бардыңыздар, 3-чүдө ыдыйым менен бардыңыздар. Мына азыр чоң кыздарым баардыгы эле шок болуп отуруп, милиция барганда баардыгы коркот экен. Чын айтайын. Бул бир. Экинчиден, азыр навески жанагы кичинекей баняга кирсеңиз, 6-7 катан эшин алдынан огороддон катырып жыйып койгон. Ошол таң эле жашайын десең жашай берчи айланай. Тийишпегилечи мага бул. Тийишпеги. Анда сен да бизге тийишпеди анда. Сиздер өзүңүздөр тийиштиңиздер биринчи. Ой, Симатбек, сенин жашооң Анан эми кечен күдө туруп койгон, мен жанагынын 100 000 сомду сурап атсам, сен элдин жашоосун не кыласың? Өзүңдүн жашооң оңдойчу. Мындай да, эжеке. Сен элдин не кыласың? Сен 3 баланы бакчы сен. Оңчу, алдан айтпаңыз, уят болот эжеке. Дагы айтайынчы мен сизге. Не уят болот? Не уят болот? Сиз элдин кишиси, сиз ушинтип айтып атсаңыз, мен вакытында жайрак. Уят болот эжеке. Жайрак кыйкырбаңыз. Уят болот, ачык айтайын. Алдан айтпаңыз. Монтип силер ар киши эле монтип баса калган болбойт. Монтип баса калган болбойт эмес. Болбойт. Неге силер баса калышсыңар? Сиздерге эл ишенип аткан анан сен элдин жашоосун не кыласың? Мен сүйлөбөй коеюн элдин маселесин. Ар ким өз билгениндей кыла берсин. Мындай айтайынчы мен. Симатбек, сен элди ойлой кой. Мен ойлойм. Мен элди ойлойм. Байке. Мындай айтайынчы. Коюңузчу. Мен заявление жазып койгон эжеке жаманламайт коюм. Байке. Аны кыйкырып эле коюңуз мага. Мен сизге эч бир жаман неме кылган жокмун мен. Аны элди ойлобоңузчу. Элди мына ойлобогон үчүн ушуну кылып атсыңар. Эжеке. Бул сиздердин тургунуңуздар Симатбек мырзанын маселеси боюнча келгенбиз. Анан ал сатылык тармактарга чыгып өзүнүн көйгөйүн айтып, жалгыз бой 3 баланы багып аткандыгы боюнча айткан. Анан ошо жер маселеси боюнча да бир айтып өтүп берди. Мындан бир канча 10 жыл мурда кайрылган экен тийиштүү жактарга. Ошо мыйзам чегинде эле 4 сот жер бөлүп берүү боюнча. Анан бүгүнкү күндө ошол боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Деги эле мүмкүнбү ал кишиге жер бергенге? Ал деле Кыргызстан жаранын үстүнө сиздердин учетто экен дегендей. Атыңарбы? Темирлан. Темирлан. Мен бир аз өзүм токтолуп кетейин ошо Симатбек боюнча. Мен өзү бул кызматка келгениме ошо акимдин соц маселелери боюнча орун басары болуп келгениме 1,5 жылдай болду. Мен келгенден кийин 1,5 жылдан кийин бул баланын маселесин балдар менен иштөө комиссиясына карап, ошо комиссия мен атайын өзүм кызыктар болуп, үйүнө барып жашоо шарты менен тааныштым. Ошондо эле биз аябай мындай жүрөгүбүз ооруп келип мен бунун маселесин көтөрдүм. Биздин биринчи орун басары да ушул Симатбектин жердеши болот. Бул жерде дагы жетекчилер бар, ошо чоң кара бурал. Мен ошолорду чогултуп туруп мисалы азыр болуп атпайбы, мүмкүнчүлүгү чектелген же өтө жакыр жашаган үй бүлөлөрдө айылдарда там салып берип атпайбы? Ошондой учурлар бар да биздин райондо. Ошондой кылып ушул балага там салып берейик деген идеяны көтөрүп мен ошондо маселе көтөргөм да. Анан көрөлү деп туруп, бирок мен кандай жооп алдым? Булар 12 бир тууган экен. Бардыгын эле жашоо шарты жакшы эле, тем более бул бала деле эми оорукчан болбогондон кийин, жашынакай иштегенге мүмкүнчүлүгү болгондон кийин жашынакай там салып алганга бунун шарты бар. Эмнеге биз жардам беришибиз керек деген мен жооп алдым да. Ошо өзү салып алганга жер сурап атпайбы эжеке? Ана ошо жер жөнүндө айтып көрдүңбү? Ана жерин берип койгонго. Жер сурап атат. Бул жер боюнча да кайрылганда эми администрация жер бөлүп бербейт да. Айыл өкмөт биз кат менен кайрылып аттык. Алардан биз жообун алып аттык. Ал нерсени бул өзү деле Симатбек айтып берген болуш керек. Качан жер трансформация болгондо сөзсүз түрдө биринчи очередте мындай жашоо шарты ушундай шарттагы кишилерге беребиз деген жообун берип атты да айыл өкмөттөр. Симатбек мырза кечээ балдарын алып Бишкекке баргандан кийин, социалдык тармактарга чыккандан кийин бул жакка кайра чакырышып, кел деп туруп, мынакей могул жерге сен жашайсың, мынакей 4 сот жер ушул деп жерин көрсөтүп, 3 күндөн кийин кызыл китебин чыгарып беребиз деп, мынакей мыйзам түрүндө
аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бөлүнгөн жер бар болчу. Ушул жер мынакей сеники болот деп көрсөтүп, бирок азыр алымдан да дайын жок дейт да, бирок ал жер болбой калды деп коюшту дейт кайрачы. Анан эмне десеңиз, сиз айтып атпайсызбы? Биз тиешелүү жактарга кагаздарды жибердик, жоопторун алып аттык депчи. Сыйматбек мырза деле ошол жоопторду алып аттыр. Жер трансформация болгондон кийин бөлүп берет депчи. Бирок эмнегедир эле кайра эле мыйзамдуу болуп эле 3 күндүн ичинде эле кызыл китеп чыга калып эле анан могу жерди сен аласың дей калып, бул эмне максат? Эмне үчүн? Бул маалымат, бул 3 күндө эле биз кызыл китебин бере салабыз деген маалыматты уккан эмесмин. Анан бирок айыл өкмөткө биз да тапшырма бергенбиз. Жер таап бергиле, мүмкүн болсо карап көргүлө деп. Анан 3 күндө китебин боюнча кабардар эмессиз. 3 күндө китебин даярдап беребиз, 3 күндө жер бөлүп беребиз деген маселени мен уккан эмесмин. Айыл өкмөттөн мен сурап тактаганда сүйлөшүп атабыз, жер карап атабыз, жаңы жылдан кийин чечип бергенге аракет кылабыз дегендей маселени айткан да. Үй бүлөнүн шарты боюнча, абалы боюнча сиздер буга чейин кулактар болуп чыкты атпайсыздарбы, билебиз депчи. Анан эми кандай пландар бар? Бир эмес 3 жолу бардым мен өзүм. Бир эмес 3 жолу бардым Сыйматбекке. Биз бир туугандарына чакырып сүйлөштүк. Жашынакай бир квартира болсо көчүрүп берели. Мынакей мени калпайттырбайт жетекчи отуру сүйлөштүк, мен үйүмөн берейинчи, журган төшөк, килеми болобу мен берейин, сиз бериңиз. Жашынакай менен мебелшиктерге сүйлөшөйүк. Жашынакай мебель жасап берип, бир хотя бы балдарын жашаганына бир жашынакай бир шарт түз берип коелукчу деп пландап атабыз биз. Пландаганбыз. Барсак эле мынакей Сыйматбекти билбейм, мен көрдүңүздөр, мындай эмоцияга алынып эле, кыйкырып эле бизди ушундай акыбалда калтырып атат да. Квартира таптык. Бул эжекелерге биз буйрук менен тапшырма бергенбиз. Жашынакай кылып туруп, жашоо шартын карап квартира табып, жайгаштырасыңар деп райсоветтин. Туура. Аныңыздарга рахмат, жакшы. Эми Сыйматбек мырзанын деле жашоо турмушу бүгүнкү күндөгү. Сиздер көрдүңүздөрбү? Мен көрүп келдим, барып тартып келдим азырчы. Анан эми баягы 3 баласын таштап кеткенине, баягы турмуштун бузулгандыгы, мисалы бунун баары психологический травма болуп эсептелет да. Мисалы жана кыйкыргандыгы, эмоция калтырып сүйлөгөндүгү, алардын баарын ошондой катары кабыл алып коюшубуз бар. Себеп дегенде баары сиздер мамлекеттик кызматкерсиздер, сиздерге мындай Сыйматбек мырза сыяктуулардын күнүгө толтурасы келет. Бирок эми ал ушундай мамиле кылып койду эле демес. Бирок сиздер мындай азыркы күндө мындай кандай иштерди кылалы деп чыккансыздар. Адан кийин деле. Мынакей биз Сыйматбекке жакында эле администрация дагы бир продуктылай жардам апарып берди. Мынакей калпайттырбайт. Адан кийин эле Кызыл Жарым Ай коому тарабынан ушундай жардамдар берилейин деп атат. 10 000 сом дегенде дагы биз Сыйматбекти кошуп, мына бүгүн алыш керек болчу банктан барып 10 000 сом. Эми биз будан артык билбейм кандай мамлекеттин администрациядан, райсобестен жамандык көргөн жок бул Сыйматбек. Биринчи баласы мектепте, 1-класста. Мектепке баратканда да полный кийим алып берилип, сумкасы, мектепке керектүү бүт буюмдары алып берилген. 2 балаңды бала бакчага жайгаштырып берейли. Кечкери бала бакчада болот, каралат. Сен иште деп атыр. Аз да болсо балдарыңа кичине жардам болот. Пособиясы бар, сен өзүң иштесең жардам болот деп. Бала бакчага эмнегедир бергиси келбей атыр 2 баласын. Жогоруда сиздер Ибраимов Сыйматбек мырзанын ачмышы ыйлай турган аянычтуу тагдырына күбө болдуңуздар. 3 баланы асыраган жалгыз бой атанын турмушу боюнча ашык сөз айтып кереги жок. Жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Кайдыгер карабаган жарандар арабызда бар болсо, төмөндө көрсөтүлгөн реквизиттер боюнча жардам колун сунсаңыздар болот.